Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Илья Варламов кыргыздарды сөккөн Россия Федерациясынын саясатчыларына биринчи өзүңөрдү карап алгылачы. Россиялык блогер Илья Варламов россиялык чиновниктерге ксенофобия жана расизм үчүн сын пикирин айтты. Ал жеке пикирин Твиттерге жарыялаган. Анын ою боюнча Россияда орус улутундагыларга карата агрессияны ар дайым саясий өңүттө колдонуп калууга умтулушат. Мындайда орус аткаминерлер башка улуттун өкүлдөрүн кемсинтет. Элдер көзү кыйгач болгон үчүн эле ижарага батир ала алышпайт. Славян улутундагыларга эле батир берилет деген жарнама расизмге эмне? Ошол расизм Москвада башкача өрчүгөн. Бул шаарда чындап эле көздүн бүтүгүнө, өңүнүн актыгына карашат. Ошондуктан бирөө жарым Казакстан же Кыргызстанда орус кишини таарынтыптыр деп кыйкырып чыккандан мурун биз өзүбүз аларга кандай мамиле кылып жатканыбызды ойлогула. Бул кишилер кайра өз мекенине кайтып, орустарды көргөндө кандай сезимде калышат? Россия бардык улуттарга жакшы мамиле кылса, ксенофобия жана расизм жок болмок беле деп Варламов интернет колдонуучуларга кайрылды. Шайлоонун алдында саясий манипуляцияларга алдырбагыла дейт блогер кеңеш берди. Москвада катуу жамгыр жаады, күбөлөр тарткан кадрлар топтому. 18 август күнү Орусиянын Борбор шаарында күн күркүрөп, мөндүр жаап, катуу шамал менен коштолгон жаан-чачын болду. Ага күбө болгон шаардын жашоочулары ал көрүнүштөрдү видеого тартып алышкан. Өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги кечээ түштөн кийин Борбордун жана Москва областынын тургундарын жаман аба ырайы каптай турганын шашылыш эскерткен. Шамалдын ылдамдыгы секундасына 25 метрге жеткени такталды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги титирөөчү курулуштарга жакындабоого жана бактырактардын астында жашынбоого чакырган. Кадрларда Москванын жанындагы Балашиха көчөлөрүн суу каптап, катуу жамгыр башталганын көрүүгө болот. Аскар Акаев: Ооганстан тууралуу террористтер биздин аймакта ислам халифатын түзүүнү каалашат. Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев Ооганстанда кырдаал тууралуу пикирин Российская газетага билдирди. Аскар Акаев Ооганстанда талиптер бийликке келгенден кийин башка террордук уюмдар Борбор Азия өлкөлөрүнө көзүн бурушу мүмкүн деп эсептейт. Ооганстандын түндүк провинцияларында Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан жана башка республикалардан Сирия, Ливия, Иракта ИГИЛ жана башка террордук уюмдардын катарында согушуу боюнча бай тажрыйбасы бар адамдардын арасынан миңдеген бандиттик түзүлүштөр жана террордук топтор баш калкалашты. Алар көптөн бери Борбор Азияда ислам халифатын куруу боюнча пландарын иштеп чыгышкан. Тез жана жеңил жеңиштерине шыктанган талиптер биринчи кезекте Борбор Азияга кириши мүмкүн, деди Аскар Акаев. Кыргызстандын экс-президенти буга чейин мындай коркунучка туш болгонун эске салды. 1999-жылы Кыргызстанга согушкерлер кирген. Алар Кыргызстан, Өзбекстан жана Россиянын биргелешкен аракети менен жок кылууга жетишкен. Ал белгилегендей, дал ошол окуялардан кийин өлкөлөр террористтик уюмдардын коркунучуна баа берип, ЖКК менен антитеррордук борборун түзүшкөн. Эгерде бүгүн Ооганстандан кандайдыр бир террордук күчтөр Борбор Азияда кырдаалды дестабилдештирүүгө аракет кылышса, анда алар албетте ЖККнун жана ШК өлкөлөрүнүн жааматтык күчтөрүнүн катуу соккусун алышат. Биз Россиянын ЖККдагы Борбор Азиядагы өнөктөштөрү менен болгон алдын алуу аракеттерине, өткөрүлгөн машыгууларга урмат көрсөтүшүбүз керек. Алар балким Ооганстандагы согушкерлердин ысык баштарын узак убакыт бою муздатышкан. Бирок келечекте албетте ЖКК жана ШК өлкөлөрүнүн антитеррордук күчтөрүнүн акыркы 20 жылда колдонулган биргелешкен аракеттерин талап кылат, деп кошумчалады ал. Эске сала кетсек, 1-майдан тартып НАТО күчтөрү Ооганстандан чыга баштаганда талиптер чабуулун баштаган. 15 августта алар Кабулдун алынганын жана Ооганстанды толук көзөмөлгө алышканын жарыялашкан. Президент Ашраф Гани өлкөдөн чыгып кеткен. Кыргызстандын элчилиги АКШ менен Казакстандын жардамы менен кыргыз элин эвакуациялады. Бекболот Талгарбеков: Садыр Жапаров сунуш кылса, мен Курманбек Бакиевди алып келүүгө даярмын. Бекболот агай, жакында эле өлкөбүздүн биринчи президенти Аскар Акаев Кыргызстанга келгенде сиз коштоп жүрдүңүз. Жыйынтыгы кандай болду? Аскар Акаев өлкөгө 2 максат менен келген. Негизгиси Кумтөр алтын кени боюнча териштирүүгө жардам көрсөтүү. Ал 5 күн катары УКМКда болуп, өзү билген бардык суроолорго жооп берди. Албетте ал суроо жооптор коомчулукка кеңири жарыяланган жок. Бирок эки жагдай ачык болду. Биринчиси 2003-жылы канадалык компания менен түзүлгөн келишим Кыргызстан үчүн утулушта болгону дайым болду. Ал келишимде иштеп чыккан атайын түзүлгөн мамлекеттик комиссия Кыргызстандын кызыкчылыгын бекем сактай албаганы, ал комиссия киргизген сунушту а кездеги өкмөт терең изилдебестен кабыл алганы катачылык болгону ачыкталды.
Ал эми Аскар Акаев мамлекеттик комиссиянын жана өкмөттүн кумтөр боюнча кабыл алган келишимине ишенип койгонун мойнуна алып, саясий кемчилиги үчүн элден кечирим сурады. Экинчи жагдайга келсек, териштирүүнүн жыйынтыгында Аскар Акаевдин кумтөр долбоору боюнча $1 же 1 грамм алтын пайда көрбөгөнү, бир акцияга ээ болбогону тастыкталды. Аскар Акаевдин экинчи максаты бул дүйнөдөн өтүп кетишкен эки агасына жана залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовго Куран окутуу эле. Бул иш-чараларды жакшы өткөрүп алды. Биринчи президенттин мекенине кайтып өлкөгө жардам берүү жана маркумдарга Куран окутуу максатын аткарууга шарт түзүп беришкен президент Садыр Жапаров жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин адилет саясатында белгилей кетүүбүз зарыл. Аскар Акаевдин келишин кыргыз эли кандай кабыл алды? Жалпы эл боюнча айтууга эрте, анткени ал көп эсе УКМКда болду, бирок коомчулук абдан жакшы кабыл алды. Биз коштоп жүргөндөр көп кадыр барктуу адамдар менен сүйлөшүп жаттык. Алар телефон чалышып, Аскар Акаевдин эгемен кыргыз мамлекетин түптөөдөгү зор салымын белгилеп жатышты. Бир көрүнүшкө токтоло кетейин. Аскар Акаев кетеринде убакыт бөлүп, жакын тарапташтары менен Чуңкурча Капчыгайындагы 12 Каминов эс алуу жайында 3 сааттай болду. Биз олтурган боз үйдөн танаписте сыртка чыгып, Аскар Акаев көпүрө менен аркы жээкке өтүп бараткан. Ачык сөрүдө 40-50 адам эс алып олтурушкан болчу. Алар биринчи президентти көрүшүп, тура калышып, кол чаап турушту. Биз тааныш эмес эле жарандардын мындай мамилесине абдан толкундандык. Аскар Акаев кайра кайтканда алар тосуп алышып, сүрөткө түшүшүп, мекенге кайтышы менен куттуктап жатышты. Казакстандан 2 үй бүлө келишкен экен. Алар 30 жыл ичинде Борбор Азиянын эң мыкты президенти Аскар Акаев болду деген пикирин айтышты. Акаевдин келишин жактырбагандар, ал эмес аны камаш керек болчу дегендер да чыкты да. Акаевдин 16 жылдан бери кимдер каралап келатышат? Анын бийлигинде кызматтан ажырап калышкан 5-6 атка минерлер жана соц тармакта күн-түн олтурушуп, кыргыз элине сокур тыйын жакшылык кылышпаган бир уч шумпайлар. Ал атка минерлер булсам негедир үн чыгарышпады. Ал эми шумпайлар Аскар Акаевдин кадыр баркын, коомчулук бийик бааларын көрүшүп, жиндүү болуп кете жаздашты. Ооздорунан агыт кирип, карит чыгып жатты. Коомчулукта биринчи президент келген соң Курманбек Бакиев да келиши керек деген пикир айтылып жатат. Кошулам, эки себептен. Биринчи себеби Садыр Жапаровдун кыргыз элинин башын бириктирем, ынтымагын чыңдайм деген саясаты уланышы зарыл. Экинчи себеби Курманбек Бакиев да Акаевди туурап кыргыз өлкөсүнө кумтөр алтын кенин кайтарып алганга жардам бериши керек. Азыр жардамы тийбесе анда качан тиет? Учуру келип турат. Эгер Садыр Жапаров сунуш кылса, анда мен Минскиге чейин барып Курманбек Бакиевке жагдайды түшүндүрүп, аны алып келгенге даярмын. Экөөбүз губернатор кезибизде мамилебиз жакшы болгон. Беларусь элине, президент Александр Лукашенкого чоң рахмат. Курманбек Бакиевди мына 11 жылдан бери кор кылбай калкалап келатышат. Бирок анын өлкөгө кайтуу мезгили бышып жетти. Экинчи президенттин бөтөн жерде өмүр бою калуусу кыргыз элине абийир алып келбейт. Башкы прокуратура эгер Курманбек Бакиев келсе дароо камалат деген билдирүү таратпадыбы? Туура, биз мыйзам чегинен чыкпашыбыз зарыл. Бакиевке карата соттук өкүмдөр бар. Келип УКМКнын СИЗОсунда олтургандан коркуунун кажети жок. Өзүм ал жерде 1,5 жыл отуруп чыккам. Кудайга шүгүр, оорубадым, сынбадым. Биздин УКМК Гестапо эмес. Азыр Алмазбек Атамбаевга түзүп берген шартты Курманбек Бакиевке да түзүп беришет. Анда Курманбек Бакиев камакта канча олтуруп калышы мүмкүн? 1 жылча. Бул убакытта кумтөрдүн тагдыры чечилет да. Бакиевди анан 2010 жылдагы апрель окуясы боюнча күнөөсү калат. Анан өзүм башында туруп 10 апрелде Ала Тоо аянтында каза болушкан 17 азаматтын туугандары менен сүйлөшүп, эгер алар айкөлдүк кылып кечирсе, анда кол президент Садыр Жапаровга кайрылып, ырайым берүү жолу менен Курманбек Бакиевди камактан чыгарып алмакпыз. Кое туруңуз, эмне үчүн 17 азамат, апрель окуясында 87 адам каза болгон деген маалымат бар эмеспи? Эске салсак, 2011-жылы агездеги президент Роза Отунбаева андагы башкы прокурор Кубатбек Байболовду кызматтан алган. Президенттин сунушу каралган жогорку кеңештин жыйынында Байболовго атайын сөз берилген эмес. Эгер берилсе, анда ал 10 апрелде Ала Тоо аянтындагы ок атышуудан 17 жигит каза болгонун, ал эми калган 7-ишин алсак, Роза Отунбаева, Эмилбек Каптагаевдер Бишкектин жана Чүй областынын ар кайсы жерлеринде тоноочул убагында өлгөн адамдарды чогултушканын, ошондой эле банктагы ячейкалардан $10 миллион жана Россия берген кредиттин бир бөлүгүн Отунбаева баштаган топ ичара бөлүп алганын ачык айтат элем деп, кызматтан алынаардан бир күн эрте болгон жолугушууда мага ошол кездеги депутаттар Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиевке айтып берген. Эми заман өзгөрдү го. Эмнеге Кубатбек Байболов УКМКга чакырылып, ошондо элге айта албай калган чындыгын айтып бербейт? Айтайын дегеним, 2010 жылдагы апрель трагедиясы үчүн Курманбек Бакиев да бийликти күч менен басып алышкан Отунбаева, Атамбаев, Каптагаевдер бирдей күнөөлүү жана чогуу жооп тартышы керек.
Соңку суроо: Курманбек Бакиев келгенде дароо камакка алынса, анын тарапташтары тополоң уюштурушпайбы? Анын тарапташтары сабырдуулук кылып, мыйзам алкагында иш жүрүүсүн колдоп беришет деген ниеттемин. А эгер Бакиев келгенге чейин УКМК Роза Отунбаева жана Эмилбек Каптагаевди камакка алса, анда эл ыраазы болуп, көчөгө бир да адам чыкпайт эле. Булак Азия Ньюс газети.